Ташкентте өткөн бизнес форум эң ириде эки мамлекеттин ишкерлери ортосунда бекем байланышты, узак жана туруктуу кызматташууну түзүүгө өбөлгө болду. Иш-чарага кыргыз тараптан 100 ишкананын өкүлү барган. Башкы максат Өзбекстандын бизнес коомчулугу менен биргелешкен долбоорлорду ачуу, алаканы арттыруу. Өзбекстандык ишкерлер Кыргызстандагы ири соода түйүндөрү жана экспорттоочулар менен ымаланы бекемдөөгө кызыктар экенин билдирип жатышты. Бул багыттан алганда биздин өлкөдөн агропродуктыларды, өнөр жай товарларды жана курулуш материалдарын алуу ниеттерин билдиришүүдө. Имеется большой незадействованный потенциал сотрудничества в Эки мамлекет ортосунда өнөр жай, энергетика, соода сатык, айыл чарба сыяктуу тармактарда кызматташуу мүмкүнчүлүгү жогору. Бул бизге соода экономикалык алаканы өнүктүрүүдө чоң түрткү болот. Урматтуу коноктор, азыркы учурда Өзбекстанда дагы бизнес тармагын өнүктүрүүдө реформалар ишке ашырылууда. Ишкерлер үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, бюрократиялык процесстер жөнөкөйлөштүрүлүп жатат. Упрощению бюрократических процедур. Өз кезегинде Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ишкерлер үчүн бир катар сунуштарды айтып өттү. Анын бири бул биргелешкен тиркемени иштеп чыгуу. Последние годы наше сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном достигло уровня. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы ымала стратегиялык өнүктөштүк деңгээлине жетти деп айтууга негиз бар. Бул биздин биргелешкен ийгилигибиз. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, биздин президенттер тарабынан эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнү $2 миллиард жеткирүү максаты коюлган. Бул жүзөгө ашырылчу максат. Ал үчүн стратегиялык маанилүү документтерге кол коюлуп, иштер жалындуу жүрүүдө. Стратегически важные документы. Ушул тапта өлкөдө Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду иштеп жатат. Жалпы капиталы $50 миллион ашат. Азыркы учурда эки мамлекеттин ишкерлери тарабынан артыкчылыктуу делген тармактарда долбоорлор жүзөгө ашырылууда. Фондом удалось профинансировать 20 проектов в настоящий момент. Фонд тарабынан 20 долбоор каржыланды. Жалпы суммасы $32 миллион түзөт. Уштапта бизде ири долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча пландар иштелип жатат. Ал үчүн жакын арада каржылоонун көлөмүн көбөйтөлү деген максатты коюудабыз. Крупные проекты, индустриальные проекты. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы экономикалык кызматташтык жакшы көрсөткүчтөргө жетүүдө. Мисалга, өткөн жылды алсак, былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү $700 миллион жакындаган. Проводятся различные выставки, ярмарки. Ар түрдүү көргөзмөлөр Кыргыз-Өзбек ишкерлери ортосунда B2B форматындагы жолугушуулар өтүп жатат. Мындан сырткары Кыргызстан аймагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр дагы жүрүүдө. Көбүнчө тамак-аш продукцияларын, өнөр жай продукцияларын, кайра иштетүү жана жеңил өнөр жай тармагында ишкана ачуу пландалууда. Промышленная продукция и текстильно-швейная продукция. С удовлетворением хочу отметить устойчивую динамику роста. Биздин мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүүдөгү оң динамиканы канааттануу менен белгилеп кетким келет. Айтсам 2019 жылдан 2023 жылдар аралыгында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда соода жүгүртүү 20 эсе өскөн. Анын ичинде экспорт 21%, импорт болсо 20%. Бизнес форумдун жыйынтыгында суммасы $146 миллион ашык каражатты түзгөн биргелешкен ишкананы ачуу тууралуу меморандум жана келишимдерге кол коюлду. Тараптар мындан сырткары $64 миллион сумманы түзгөн соода келишимине жетишилди. Ошону менен жалпысынан $206 миллион $600 суммага эки мамлекеттин ишкерлери тиешелүү документтерге кол коюшту. Салабат Эркетаева, Иният Эргешева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ташкент.